Саламатсызбы урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн мына ушул күндүн аптаптуу күнүндө ысыгында мына ушул маршруткада жүргөн жүргүнчүлөрдүн кандай ысыкта кандай жүрөт, маршрутканын ичи кандай абалда, мына ушул боюнча тартып сиздерге көрсөтөбүз. Эми бул жанагы маршруткада жүргөн чортаман бизге окшогон жөнөкөйлөр үчүн жаңылык эле эмес. Бирок ошол жанагы машинесинин ичинде кондёрун күйгүзүп алып, жылы жумшак бараткан айдоочулар, байлар үчүн жаңылык кылып коелу. Биздин жанагы депутаттар дейбизби, өкмөт болобу, башка кызматта иштегендер үчүн биз жаңылык кылып көрсөтүп коелу. Мына азыр могу маршрутка түшөлү. Ала кеттиңиз, ала кеттиңиз. Сол. Эки киши байке. Урматтуу жүргүнчүлөр, биз азыр ушул күндүн ысыгында ушул маршрутканын ичиндеги жүргүнчүлөрдүн кандай кетип баратканын тартып атабыз. Шамал кирип турат. Постоянно кичине ысык болуп атат. Кичине дене ысыганы деле жакшы болот. Ушул ысык демекчи, мына 1-2 күн мурда эле ушул маршруткада ысык болгондун айынан кан басымы көтөрүлүп бир жаш өспүрүм өзүн жоготуп койду. Мына ушундай учурлар маршруткада деги эле учурлар көп болот. Буюмун узатып жүргөндөр көп болот. Анан жанагы тыгындар, бири-бирин сөккөндөр, ушулар эң көп окуялар, кызыктуу окуялар маршруткада болот негизи. Ысып маршруткадан түштүк. Эми азыр биз автобуска отуруп көрөлү. Остановкада токтоду. Бул жакта мына маршруткалар жакта ушу байкуш троллейбустардын токтошуна да мындай мүмкүнчүлүк бербейт да. Маршруткалар туруп алып, булар жолдун ар жагына чейин чыгып кеткен учурлар болуп атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бuyakta жүргүнчүлөр да күтүп калат. Мына ушундай кырсыктар мына ушундайлардын айынан келип чыгат десек жаңылышпайбыз. Маршрутка жолдо жүрүү эрежесин бузууга мындай ыңгайсыздык жаратат. Остановкага киргенге, токтоочу жайларга киргенде жак кире албайсың, мешайт этет, капталдап туруп алат. Маршруткадан өзгөчөлүгү кенен ошон неме пассажирлер страховкасы бар да. Маршруткадан мисалы жыгылып кетип, аркана түртүшүп кетип баргандай болот. Бизде жыгылып кетсек, водитель же болбосо управление өзү немет берет, больницасын обеспечивать этип берет. Мына биз ушул жакта жүргүнчүлөрдөн да сурап көрөлү. Саламатсыздарбы? Биз эме кылып сурамыз болуп жүрүп атып элек, ушул маршруткада жүргөн менен троллейбуста жүргөн экөө кандай айырмасы бар мында? Буякта ыңгайлуубу? Эркинирээк жүрөбүз да буякта троллейбуста, маршрутка караганда. Сиз ар дайым эле үйгө ушул троллейбус менен барып келесизби? Эми аракеттенип атам, бирок кээде аябай көпкө чейин күтүп калабыз. Ошондой болуп калыш. Саат менен жүрөт ага. Саат менен жүргөн менен кээде аз болуп калат да. Өзгөчө автобуста 42-нчи автобус мисалы аз жүрөт. Маршруткадагы шарты кандай эже? Маршруткада өтө киши көп. Анан аябай мен эме жок. Аба да жок болуп калат, ошондой болуп калат да. Бирок айла жок отурасың. Бул жакта жакшы кенен, Кенен. Вагында келсе эч ким как раз маршруткада отурмаган эмес. Бирок кээ бир жерлерде маршрутка троллейбустар, автобустар жетпей калат, билесиңер. Өзбекстан, Казакстан ушул алсак, буларда метролор жүрүп баштаган. Бизде дале ушул маршрутка менен жүрөбүз. Биз дагы эки мамлекет менен тең эле эгемендүүлүк алганбыз. Ошондон бери эле биз маршруткадан арыла албай атабыз. Эми кичине болсо да өнүгүү жолуна түшүп, мына ушундай жок дегенде борбордун ортосунда ушундай троллейбустарды жүргүзүп койсо болмок. Маршруткаларды эми маршрутка барбагандагы конуштар бар. Мына ушул жака жүргүзүп койсо өтө сонун болот. Мына биз түшкөнгө да троллейбус өтө ыңгайлуу. Түртүшпөй өзүң жолуң менен түшүп кете бересиң. Ал эми маршруткада болсо өзүңүздөр көрүңүздөр. Маршрутка мына ушундай тыгында кетет. Бул дагы азыраак экен, эртең менен анан кечинде эл жумуштан чыкканда мындан дагы тыгындар көп болот. Мындай жана жаш балдар терезеге бети чапталып калган сүрөттөр жүрөт го, мына ошондой эле абалда болот. Ушул эми самокат алганга эмне түрткү болду? Же маршруткада
жүргөн жакпай калдыбы күнүн ысыгында? Ну, ооба, нормально. Бунун баасы кандай эми? Чөнтөк ыңгайлуу эле? Ооба, 40 миң тегерек жаңылап. А сен ушул азыр кетип баратпайсыңбы тротуардачы? Силер үчүн атайын ушул самокат айдаган, велосипед айдаган кишилер үчүн да, жарандар үчүн. Анан ушул бирок бул жолу жөө жүргүчүлөр да келет да. Бул силерге ыңгайсыздык жаратпайбы? Ооба, эми кишилердин сүзүп кеткен ушуларга катталбайбы? бизде эл көнелек, акырын көнөттөн эл көнелек. Мен 7 жыл Асанбайгача пакет сатып жүргем 60 кило жүк менен. Алды мына орда кафе ордада иштейм. Постоянно 5-10 жыл болуп калды. Ну, сиздер рассказы типа. Маршруткага караганда бир топ эле ыңгайлуу болуш керек. Ой, конечно, ыңгайлуу. Күтүп отурбайсың, көнүп каласың, чыкпайсың деле. Ошолорго деле спокойно барып келе бересиң, всё. Жолу велик 5. Давай. Азыр 67-ге кирдим мен. Ушул маршруткада жүрө алган инсандар кээде таксиде жүрүп калса, мисалы биз азыр таксини көрөлү. Биз азыр Жусуп Абдрахманов жана Жомарт Бөкөнбаев көчөсүндө турабыз. Бул жерден мен Көлмөдө жашайм. Көлмөгө ушул жерден канча сом болот көрөлү? 237 сом болот экен. Bir aylık akım 15 mindən 18 min somga чейин болсо, мен күнүнө барып келишим 237 сомдон барганым, келгеним менен 467 сом болот экен. Мына ушул айлыгымды ушул жол кирени 15-25 күнгө көбөйтсөк, 25 күн көбөйтөлү, бул 11500 сом болот экен. Демек менин айлыгымдын жарымынан көбү ушул жолдо жүрүлө жогоп кетет экен. Ал эми жашоо шарт, азык түлүк алганга болгону бир 6000 сом гана акча артып калат экен да. Буга азыркы күндө эчтеке келбейт, өзүңүздөр билесиздер. Демек мына ушул таксиде жүргөн кымбат болгондуктан жендөкөй жаран болобу, мугалим болобу, пенсионер болобу, баардыгы ушул маршруткада жүргөнгө аргасыз болот экен. Тердеп мына ушундай ысыкта кыйналып жүргөнгө аргасыз болот. Сиздер менен алдыба долбоор болду. Кийинкиден жолукканча саламатта туруңуздар.